Sağıntıp kedesen, ardağım gelbesen, kantip ömür jaynayt gül açıp. Sanaymın gündürdü, sanaymın tündürdü, öçüşkünsüp ötpöy tubakıt. Kıyalım alkına, teminem kamçılap, hay ömür kıvırayt, kıvırayt, kıvırayt. Ömürde özgürüm, taşbaka gözlönüp, hay ömür kıvırayt, kıvırayt, kıvırayt. Kaydamınca aşıgasın, kaydamınca şaşılasın, halagaçı vasıl uçurum. Canımdı göpke itpeçi, toktoy turçu demitpeçi, kandırayın yaştık susunu. Durmuştum sırına. Birinci кезекте мындай карасаңар, бул дүйнөгө чын кыздай ат жазуусун берген, кыргыздын бакытсын берген Нагима апабыз мындай айткан. Кандай кыйынчылык болгондо да туруштук берип туруп, төрт колун сактап калды. Балдары кандай чыкты? Билгиз. Роза Айтматова. Мына ушул нерседе чоң эне чыныгы эне деген нерсе жатат да. Мындан жогору болуш өтө кыйын. Анан эненин сүйүүсү, анан эненин берди туруктуулугу, эненин бекемдиги, ошол канчалык кыйын кырдаал болсо, жанагы ушунча азапка эне гана чыдаш. Ошондой азап, ар бирин тиги балдарды сыздатып, жанагы эл душманынын балдары деп туруп, эмеге жибербей атса, окутпай жатса, деп атса, бирок ошонун баарын тең балапанын коргогон толуктай болуп, ошонун баарын кандай деңгээлде жеткизди. Ушул нерсе, бул мындан терең нерсе кыйынбы, мындан бийик нерсе кыйынбы. Эмоционалдык учурсузда кайсы учурда? Мен өзүмдүн эмоционалдыгым учурем. Эмоционально кыйын болгон учур. Эми кыйын болгону, конечно, инсульт болуп калган кишилердики кыйын болот. Бул жерден айласы кетип, ошол Совет өкмөтүнүн, Совет бийлигинин каатчылыгынын кербездеринен аябай сокку жеген киши да. Ошончо байлыгын ошондо караколдо болгон дүкөндөрдүн баарын сатып, болгон байлык алмабакта канчалаган алмабак болгон экен. Бул кишининчи ошо элге жардам 13-жылы эме болгон экен, ачарчылык болгон экен. Ошондо бирден бир элге жардам берген, байлыгын тараткан, элди ачкачылыктан алып калайын деген кишилердин бири болгон экен. Ошо байлыгын баарын тартып алышып, эми ар кандай деп жерде сабаганы болгон, тартып алган, урган буларды. Мен бул жерде чыгармадан башка нерсе көргөндө көп кыйынчылыктарды көргөм. Ошолордун баарын эске салуу менен ошо болгон байлыгынан ажырап калган кандай акыбалдыгын ошол кишине табыш кишине кыйыныраак болду. Мисалы үчүнчү, мен мында башка чыгармаларды иштегенимде кээ бирде мизансценалар түшкө кирип калат, кээ бирде ар дайым ойлоп жүрөсүң да. Анан бирок бул спектакльде мен ушул убакытта бир айдын ичинде уйкумда аппакай таптаза болду да. Эч нерсе мындай беспокоить этпей, бирок театрга, сахнада кээ бирде режиссер бир сахнаны бир айлап таба албайт, кое албайт да, кыйналат, толгонот, актерлор да кыйналат. А бул спектакльде шатырата. Бир күндө 5 сахнадан коюп койгон учурлар болуп атты. Бир күндө 2 сахнаны коюп койгон учурлар болуп атты. Ошондуктан мен ойлойм, бул кишилердин арбагы мындай бир 5те жүрсө керек. Себеби мындай ак энергетика келди да. Жеңил болду. Анан кийин билесизби, биз билебиз да, дүйнөдө Чыңгыз агайыбыз дүйнөдө белгилүү, бирок Чыңгызды чыңгыз кылган ким? Чыңгызды ушул дүйнөгө алып келген ата энеси. Ошолордун тагдыры жөнүндө. Анан эң башкысы эл душманы деген мөөр басылган аял затынын тагдыры
себеби азыр деген могу кыздар биздики сынып калып атпайбы, кичинекей кыйынчылык болсо эле сынып калып атат, балдарды таштап салып атат. Мисалы үчүн 4 баласын эрбейлеңдеп алып түн ичинде иттер талаган түнү бул киши 4 баласын алып ушул шекерге келип атат. Азыркыдай поезд же самолет жок да, поезддин мурунку кезде элестеткиле Маймактан шекерге чейин жөө жеткен эң талаада. Ошондуктан мен ар качан айтам, айта берем. Бул Чыңгыз агайга болгонго чейинки тагдыр Нагим апанын бүгүнкү жаштарга сабак болсо, үлгү болсо деген ойдомун. Ошондуктан эл үчүн ак кызмат кылган адамдардын өмүрү мына Чыңгыз агайда уланып келди. Эгер Төрөкул Айтматовду бир эле кичинекей Кыргызстан билсе, Москва эми Айтматов деген атты, наамды дүнүйөгө чыгарды. Айтматовдун наамдары биз үчүн маанилүү эмес, Айтматовдун аты биз үчүн наам болуп калганы маанилүү. Ошондуктан ийгилик боло берсин. Эң башкысы ушул спектаклдын өмүрү узак болсо деген тилектемин. Чоң рахмат сизге. Көп репетиция кылган учур жанагы Нагима менен Төрөкул поездда коштошкон учур. Ошол жер кульминацияда экөөнүн ошондон баштап бири-бирин көрбөйт да. Анан ошондо аябай бизге көп кайталап анан ошо ийине жеткиргенге аракет кылдык да. Режиссер да ошол жерде абдан көп репетиция кылды. Ошол спектакльде биринчи жолу көргөн адам бул аябай тарыхый чыгарма болуп атпайбы? Мен биринчи жолу көргөн эмес, мен да ойногон адам катары биринчи жолу мен да Нагиманы ойноп атам. Анан мага дагы абдан мындай жоопкерчиликтүү болду да. Анткени ушул Нагима биз эми Чыңгыз Айтматовду тааныйбыз, анан Төрөкул Айтматовду мындай билебиз, бирок мен Нагима Айтматовдун ушунчалык баатыр эне экенин түшүндүм да. Анан ошо келген көрүүчү дагы ошону түшүнүп кетет болуш керек. Анан мен азыр бизде ал кезде ошол Нагима ушунчалык жашоонун татаалдыгына ушунчалык үмүт менен жашап, өзүн 20 жыл күтүп, ушинтип жүрүп, бирок балдарын ушунчалык кыргыз элине керектүү адам болуп тарбиялаганы бул Нагиманын ушунчалык баатырлыгы экен да. Мен дагы азыр энелерге биз да ошол биринчи келип көргөн эне, ар бир көргөн эне өзүнө ушундай эне алат болуш керек да, тарбия. Анткени баланы тарбиялап чоңойтуш керек, кандай ошол күч керек. Анан бизде азыр шарт жакшы да. Анан балдарыбызды келечекте кыргыз элине керектүү адам болуп чоңойтсом деген менде дагы ушундай бир стимул пайда болду, чоң сабак болду десем болот. спектакльдин дагы сизден улоондуу ырларды уктук да. Спектакльден көркүн ашты, аябай айкалышты. Анан ушул улоондуу ырларыңызды ушул спектакльге кандайча айкалыштырдыңар, кандай болду? Деги эле ушул спектакльди коштогон өзүңүздүн улоондуу ырларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми чыгарманы драматург жазып, режиссер сахналаштырууга алып келгенде, режиссердун, мен ойлойм да, өзүнүн мындай бир жан дүйнөсүндө ошол спектакльдин жүрүшү, окуялар тизмектелет болуш керек. Анан бул эми биринчиден тарыхый чыгарма, эки адамдын тагдыры чиеленишкен, ошол катаал заманга туш болгон адамдардын жашоосу, бири-бирине болгон арзуусу, сүйүүсү, айрылышуусу, ажырашуусу, ошол окуялардын баары сүрөттөлүп жүрүп отурганга, албетте бир ошол каармандарды, ошол окуяны ээрчи музыканын жүрүп отурганы көрүүчүлөр үчүн өзгөчө. Окуяны дагы татаалдантып, же бир эркитип, же болбосо толкутуп, же бир ыйлаганды келтирип жүрүп отурат да музыканын коштоосу. Анан эми бул жерде ошол режиссер өзү же жашоосунда, же угуусунда, бир дүйнөсүндө укса керек. Анан ушул
айтып ушундай кылсам сиздин моундай чыгармаларыңыздан анан дагы тиягы мындай кылсак тигиндей кылсак деп баштан эле сүйлөшүлгөн. Ошол бирде эле ушул чындыгын айтканда менин обондорум драмалык багыттагы обондор да. Мисалы эмне үчүн режиссер ушул окуяны тандабады? Себеби бул Кайрат Иманалиевдин драмасындагы Төрөкул менен Нагиманын жашоосу ошол Чыңгыз Айтматовдун кийинки жазган чыгармаларын бир окуялардын баары ошол кийинки чыгармаларында экен. Ошол Саманчынын жолундагы окуялар, Кылым карытар бир күндөгү окуялар, Жамиладагы окуялар бүт баары эле жүрүп отурат экен да. Көрсө ошол ата энесинин тагдырынын бир үзүк жерлерин, эсинде калгандарын, ошонун бардык чыгармаларына койгон экен да. Ошон үчүн аягында айтып атпайбы? Атам Төрөкулдун тагдыры, апам энеси, апам Нагиманын тагдыры менин чыгармаларымда түбөлүк жашай берет деп бүтүп атпайбы? Айтайын дегеним 85-жылдары Искен Рыскулов Кылым карытар бир күн чыгармасын койгон. Ошондо ошол убакта 85-жылдары эле Искен Рыскулов менден суранган болчу, Зарипанын тагдыры ошол тема катары кетсе, сен бир оон жазып берчи, музыка жазып берчи депчи. Анан Абуталип камалып кеткенден кийин Кылым карытарда анан Зарипа балдарын жетелеп алып, поездга келип, ушу күтүп, зарыгып, эңсеп келип калар бекен деп күтүп аткан Зарипанын ички толгоонусун оонун жазган. Ошол убакта эле. Ошону мына ушул акыркы катка алып келип кайра пайдаланды. Бул Зарипанын ыры болчу. Демек, Нагиманын ички азабы, толгоонусу Чыңгыздын Төрөкул Айтматовдун апасы Нагиманын. Ошол Зарипа экен да. Кылым карытардагы. Анан карабайсыңарбы? Ошондо Зарипанын ыры деп кеткен. Бул Өмүркул Кулумбаевдин сөзүнө жазылды эле да. Бир гана тамчысындай булагымдын, бир гана шыңгырындай жылажымдын, сагындыр өлтүргөн махабатты, ай сагындым сагынычка мен багындым. Зарипанын ыры бүгүнкү күндө бул спектаклден Нагиманын ыры. Нагима Зарипа чыгармада. Ошон үчүн Нагима айтып атпайбы, мындай хор коштоп ырдап атпайбы? Ошол тагдырды коштоп. Жалпы мына ошол нерселердин баарын режиссер карабайсың, тапкычтыгын өзгөчө ойлоп сахнага алып келгенин, бул режиссердун өзгөчө таланты, ошонун баарын журуштуруп алып келип, силер көрүүчүлөр көрүп атканда ички дүйнөсүнүн баарын эзип, козгоп, каарман менен кошо ошонун баарын сүрөп жүрүп отурганы бул кызыктуу болду албетте. Бул мен үчүн кубанычтуу болду. Ошол менен катар өмүргө баллада Кыялбек Урмунбектин сөзүнө жазылган он эле мен сага туш болуп, көңүлүм бош болуп, чаркайланган дирилди. Биринчи бөлүгүндө сүйүнүч менен кубаныч менен күндөрүм түндөргө, түндөрүм күндөргө, алмашынды көзгө билинбе. Жаңы табышканда. Экинчи учурга келгенде Нагима балдарын жетелеп алып, караңгы талаада өрмөлөп шекерди көздөй келаткандагы ошол убактысын, ошонун ички толгоонусун экинчи бөлүм. Сагындым келесең, ардагым келбесең. Бул уже башка маанайда. Ошол эле бул режиссердун тапшырыгы менен
ошондой чеберчилиги менен сунушу менен ушундай деп ошол баягы ар бир чыгарманын ички өзөгү тема деп коебуз. Ошол спектакльдеги окуяны каармандарды коштоп акыры ушундай сыбызгып чогуу ошонун тагдыры менен жашоосу менен жүрүп отурат да музыка. Ар бир чыгармада ушундай болот. Эгер төп келип калса жакшы. Анан эми элдин айтканы боюнча, көрүүчүлөрдү көргөндөрдүн айтканы боюнча ошол жуулушуп төп келип калганы мени сүйүндүрөт албетте. Бул чыгарма ушул бир өзгөчө чыгарма болуп элге абдан жагып атканы, элдин пикири бизди сүйүндүрүп атат. Мына силер дагы өзүңөрдүн оюңарды айтып атасыңар, ыйладык деп атасыңар, жаныбыздагылар ыйлап отурду, аркамдагы тынбай ыйлап атты деп айтып атасың. Эми бул биз үчүн сүйүнүч. Себеби демек биздин ошол ойногон образ, роль, чыгармаларыбыздын элге жетип жүрөгүн козгой алганы артисттер үчүн, чыгармачыл адамдар үчүн бул өтө кубаныч, сүйүнүч. Чыгармачылык топ үчүн. Айта берсе сөз көп албетте. Бул дагы буюрса элге тартууланып кете берет. Дагы бир мыкты чыгарманы ушул улуттук театрыбыздын репертуарына ушул чыгармачыл топ чыгарып бергенине мен сүйүнүп турам, кубанып турам. Быйыл негизи январда бир премьера кылдык, февралда бир премьера кылдык, эми бул марттагы 3-чү премьерабыз. Жылдын башында 3 премьера, жаңы мыкты 3 спектакльди элге тартууладык. Репертуарыбыз дагы байып атат. Келип туруңлар. Сонундай. Менин оюмча жеке сиздин ушул спектакльди коштогондогу ырларыңыз мындай жүрөктүн кыбын терметип турду да.